Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир кызыктуу Түштүк Корея тасмасын талдап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр билгендей Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда, андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Бизге документтин бардык түрлөрү боюнча кайрыла берсеңиз болот, мөөнөтү өтүп кетсе же базадан чыгып кетсе. Сахаровага карточка ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмени текшерүү жана башка кандай гана көйгөй болбосун таза жана ишеничтүү жазап беребиз. WhatsApp ссылканы видеонун баяндамасынан табасыз, же болбосо экрандагы +7 903 107 30 41 номерин терип байланышыңыз. Тасманын башында эле Чон До Хён аттуу жаш мушкер менен таанышабыз. Эрежесиз мушташта ал эң жашы жана эң күчтүүсү деп табылып, кандай гана каршылаш чыкпасын жеңишке жетишип, жакшы деңгээлге чыккан. Бул жолку урушта дагы ал жеңишке жетишип, эми үйүнө кайтып келаткан эле. Ал үйүнө кирип келип эч нерседен шек санабай, муздаткычты ачып жапкандан кийин эле үйдө жаман нерсе болгондугун байкап калат. Анткени муздаткычты жапкандан кийин анын колу кан болуп калды. Дароо эле башка бөлмөгө кирип, ал жакта жаткан эжесин таап, бирок эжеси кансырап, бир аздан соң эле көз жумат. Үйгө уурулар киргени белгилүү болуп, күтүлбөгөн жерден эле До Хёндун артынан уурулар кол сала баштады. Чемпион кол салган адамды дароо эле жайгарып, ары жакта жаткан апасынын өлүк денесин да көрүп калат. Эми кайдан жайдан чыга келген эки адам До Хёнго кол сала башташып, ачуусуна чыдабай До Хён алардын бардыгын сабап жатып өлтүрүп алат. Ошентип ушундай абалга туш болуп калган До Хёнду албетте түрмө күтүп турду. Түрмөгө түшкөн соң бийликтен ырайым кылууну суранып, бирок анын суранычында азырынча жыйынтык жок болуп жатты. Кийинки көрүнүштө биз мектепти жакшы көрсөткүчтөр менен аяктаганга аракет кылып жаткан Ча Усоль аттуу бала менен таанышабыз. Ал адаттагыдай эле мектепте окуп жүрүп, күндөрдүн биринде эле мугалим алардын классына жаңы окуучу келгендигин кабарлайт. Окуучунун аты Пе Сок Чан болуп, ал дагы Кореянын бокс боюнча чемпиондугуна ээ болуптур. Сок Чан класска кирери менен эле дароо Усольго тийише баштайт. Көрсө Усол менен Сок Чан башталгыч класстарда башка мектепте бирге окушуптур. Усоль башынан баштап эле эч кимге зыяны жок бала болгондуктан Сок Чан аны дайыма кемсинтип, мазактай берчү экен. Анан да Сок Чан ушунчалык текеберликке жетип калгандыктан ал класстагы балдардын бардыгына кыйын болуп, керек болсо кыздарга да кол көтөрө баштайт. Ачуусу келген Усоль Сок Чанга каршы сүйлөй баштап, эми Сок Чан Усольду таптакыр эле бардыгынын көзүнчө сабай баштады. Бир топ уртокмок жегенден кийин Усоль такыр эле чыдабаган абалга келип, калемди колуна алып эле бир нерсеге даярданып калды. Анда Сок Чан Усолдун маңдайына барып, сенин колуңан эч нерсе келбейт деп кыжырына тийип, сабыры түгөнгөн Усоль калем менен Сок Чанды көзгө сайып салат. Албетте мындай көрүнүштөн кийин Усольду дагы түрмө күтүп турду. Аны автобус менен түрмөгө алып бара жатканда, Усоль баягы чемпион До Хёндун жанына отуруп калат. Түрмөгө киргенде Усоль Хён Мин деген бала менен таанышып, түрмөдөн эч кимге тийишпей, тыч жүргөнгө аракет кылган балдардын тобуна кошулушат. Албетте бул жаш өспүрүмдөрдүн арасындагы түрмө болчу. Алардын тобундагы Олух деген бала башкаларга, биздин түрмөдө эң коркунучтуу деп эсептелген 3 адам бар. Алардын бири Семис Вон Чжун болсо, экинчиси Соньон деген адам болуп, үчүнчүсү албетте жанагы чемпион До Хён болчу. Күндүз түрмөкечтер футбол ойноп жатышканда, командага 2 бала жетпей калат да алар Усоль менен Хён Минди алышат. Бирок Усоль керек болсо топта ойной албаган такыр эле алсыз бала болчу. Соньон Усольго келип, бир ордуңда тура бербей жакшыраак ойношу деп айтып, Усоль болсо аракет кылам деп жатып, байкабай Чжунду тээп салат. Ачуусу келген Чжун дароо эле Усольду балдарга сүйрөтүп, эч ким көрбөгөн жерге алып барып аны сабамакчы болуп калат. Анда Усоль эмне кылаарын билбей, ошол жерде өтүп бара жаткан До Хёнду көрүп, До Хёнго чуркап жетип барат да андан жардам сурай баштайт. А дегенде До Хён эч нерсеге аралашпай эле коймокчу болуп, бирок кайра Усольго жардам берүүнү чечип аны коргой баштайт. Анда Чжин До Хёнго сен өз жолуң менен эле кете берсең жакшы болмок деп айтып, экөө ошол жерден мушташмакчы болуп, бирок До Хён аны бир сокку менен эле түшүрүп салат. Ошентип эми Усольдун мындан аркы жашоосуна коркунучтуу боло баштайт. Жакшысы бул жердегилерди кадимки мектептегидей эле окутушат экен. Анан да бир күнү Усольго баягы Сок Чан келип калат. Албетте анын бир көзү сокур болуп калган. Сок Чан Усольго сенин айыңан мен эми бир көзүмөн ажырап бокска катыша албай калдым деп айтса, Усоль андан кечирим сурап ыйлайт. Анда Сок Чан адатынча эле мен сенин түрмөдөн чыгышыңды күтөм. Сен качан түрмөдөн чыкканда мен сенин жашооңду тозок айландырам деп айтат. Көзөмөл катуу болгондуктан Чжин Усольду кармоонун ыңгайлуу жолун издеп жатты. Эми кайда барса да Усольду коркунучтар күтүп тургандыктан, ал До Хёндун күн сайын машыгып жаткан
жатканын көрүп эле анын жанына келет да коргоп калгандыгы үчүн ыраазычылык айтып, мен дагы өзүмдү коргой алгыдай кылып машыктырчы деп эле артынан ээрчи баштайт. Дехён ага макул болбой жатып акыры ага бир сунуш коюп, эгер бул айлампаны тынбастан 100 жолу айланып өтсөң мен сени машыктырам деп айтат. Анда Усоль дароо эле болгон күчү менен чуркай баштап, канчалык чарчап шайы кетип жыгылып калса да, ушуга чейинки жашоосунда алсыздыгынын айынан ар кимден зомбулук көрүп келгенин эстеп, мен эми мындан ары машыгып өзүмдү коргой ала тургандай болушум керек деп эле чуркоону уланта берет. Акыры ал айлампаны чындап эле 100 жолу айланып жыгылып калганын көргөн Дохён Усольдо бир топ күч бар экенин сезет. Түрмөнүн жетекчиси Дохёнду өз бөлмөсүнө чакырып, ырас сен келгенден бери биздин түрмөдө уруш талаш азайды деп айтат. Анда Дохён дагы жетекчиден Усольду өз бөлмөсүнө котортуп алууну суранат. Жетекчи ага макул болуп, көрсө Дохён бир бөлмөдө өзү жалгыз эле жашайт экен. Ошентип Дохён Усольдун суранычы менен аны толук карамагына алып, эң жеңил нерселерден баштап машыктыра баштайт. Усольдун алсыздыгы бара-бара күч алып, Дохён ага сен көбүрөөк жешиң керек деп ага өзүнүн тамактарын да берип коюп жатты. Ошентип Усольдун бирден бир иши машыгуу гана болуп калгандыктан, башкалар алардын машыгып жаткандарын көрүшүп, бир канча убакыттан кийин Усольдон кадимкидей өзгөрүштөрдү байкашат. Ошентип жүрүп күндөрдүн биринде Усоль Хёнмин менен сүйлөшүп калып, Хёнмин ага жакында Дохёнду чоңдордун түрмөсүнө которушат экен деп айтат. Анда Усоль дароо эле Дохёнго келип, сени эмне башка түрмөгө которуп жатышабы деп сураса, Дохён ага сен эмне ар дайым эле мага таянып жүрө берем деп атасыңбы? Эми сен мага ишенбей өз күчүңө ишене турган убакыт келди деп айтат. Эртеси күнү Чжиндин балдары Хёнминди уртокмок алып жатканда, Усоль келип аларга каршылык көрсөтүп коргоп калат. Өзүнүн жөндөмдөрү кадимкидей пайда болуп калганын көрүп, эми Усольдо өзүнө дагы ишенич пайда боло баштады. Дагы бир күн өткөндө Чжиндин балдары Усольго келип, Чжиндин чакырып жатканын айтышса, бул жолу Усоль коркоктугун таштап, Чжиндин маңдайына барууну чечет. Чжин дароо эле Усонго сокку өткөрө баштап, Усоль болсо соккудан буйтап кайра өзүнө сокку бергенге жетишкени менен, Чжин болбой эле аны бир топко чейин катуу уртокмокко алат. Акыры Усоль жыгылып калганда Чжин иш бүттү го деп ойлоп, бирок Усоль ушунча соккудан кийин кайра эле туруп алат. Бул кезде Чжиндин да шайы кетип калган байтор. Усоль ага бир-эки сокку өткөрүп жыгып алат да, ачууланып сокку артынан соккуну өткөрө баштады. Бир кезде ал жерге Дохён жетип келип Усольдун токтоосун талап кылат. Бул кезде сыртта жүргөн Сокчан дагы бандиттерге кошулуп, жаман иштерге аралаша баштаган болот. Эми Дохён менен Усоль күч сынашып көрмөкчү болуп, бирок албетте Усоль Дохёнго карата эч кандай мүмкүнчүлүк жок деп ойлогон. Уруштун жүрүшүндө Усоль бир канча сокку алганы менен, кээ бир учурларда тездик менен берген соккуларына Дохён жетишпей калып жатты. Ошондо Дохён Усольго, мени бүгүн чоңдордун түрмөсүндө которуп жатышат. Сен жакшы деңгээлде эле үйрөнүп калыпсың. Сен Чжин менен мушташып жаткан кезде мен сенден эң негизги байкаган нерсем, көрсө сен канча сокку жесең да соккуну көтөрө билет экенсиң. Сенин күчүң дал ушул жерде. Эң башкысы сенин шайың кетип жыгылганда сен кайра турушуң керек деп айтат. Дохён кеткенден кийин бир аз өтпөй эле Соньон Усольго келет да, кана эми сенин күчүңдү көрөлү. Сен мени менен кааласаң да каалабасаң да урушасың деп талап кылат. Анда Усоль макул болуп, бирок бир шартын коет. Ал Соньонго, эгер мен утуп кетсем, сен жана башкалар алсыздарга зомбулук көрсөткөндү токтотосуңар деп айтат. Соньон ага макулдугун берип, алар мушташ боло турган күндү белгилешет. Көп өтпөй эле Сокчан кайрадан Усольго келгенин көрөбүз. Ал кайра эле Усольду коркутуп, сенин түрмөдөн чыгарыңа аз эле күндөр калды деп айтса, бул жолу Усоль андан коркпой Сокчандын көзүнө тике карап, билгениңди кылып ал дегендей кылып коет. Ошентип Соньон менен Усоль дагы мушташа баштап, чынында Соньон дагы согушундөрдүн мыкты өздөштүргөнүн байкайбыз. Бир топ кармаштан кийин көп сокку жеп калган Усоль жыгылып түшүп, бирок ал Дохён айтканды эстейт да, такыр эле багынгысы келбей ордунан турат. Дагы бир топ кармаштан кийин Соньон кадимкидей алсызданып, акыры Усоль ыкмаларды колдонуп жатып жеңишке жетишет. Дал ошол учурда аларды байкап калган кароолчулар дагы жетип келишип, Соньон менен Усольго 2 жума бою оор жазаларды беришет. Жазалар бүткөндөн кийин түрмөдөгү ар кайсы топтордун лидерлери чогулуп, мындан ары бири-бирибизге душмандашуунун кереги жок деп айтып, келишим түзүшүп, душмандар досторго айланышат. Ошондон кийин түрмөдө тынчтык өкүм сүрүп, убакыт сааты келип Усоль акыры түрмөдөн да чыгат. Ал түрмөдөн чыгаары менен эле аны Сокчан күтүп турган болуп, экөө үнсөз жок эле түрмөдөн алысыраак келишет да дароо эле мушташа башташат. Бул кезде экөө тең дасыккан мушкерлерге айлангандыгын байкайбыз. Усоль канча жолу сокку жеп, канча жолу жыгылса дагы болбой эле көгөрүп кайра туруп жатты. Ошентип отуруп экөөнүн тең шайлары ооп, экөө кезеги менен коргонбой эле соккуларды өткөрө башташат. Акыры Усоль сокку берейин десе, Сокчан коргонуп жыгылып калып, Усоль болсо кошумча сокку бербестен кийимин алат да ал жерден жөнөп кетет. Арадан бир канча күн өткөндөн кийин Усоль чоңдордун түрмөсүндө отурган Дохёнго келип экөө сүйлөшүп жатканын көрөбүз. Тасма ушундайча соңуна чат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.